Саламатсыздарбы, Теңир Тоо аймагынан алынган жаңылыктар топтому менен тааныштырабыз. Кутман кечиңиздер менен кесиптештерибиздин назарына иленген окуялар түрмөгүн булар көздөп. Адам өмүрүнө кооптонууну жараткан эхинококкоз жана альвеококкоз оорулары азайбай келет. Атагы Москвага жеткен нарындык чабан кыз. Совет доорунда көпчүлүккө үлгү болгон Бөбө Кенжебаеванын бейнеси. Эртең никеге турган кыздардын саны көбөйүп, алардын турмуштары бузулууда. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн аймактар үчүн таза суу форумуна катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө биздин өлкөбүздүн калктуу конуштарын таза суу менен камсыздоо мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири. Акыркы 2 жылда бул маселени чечүү үчүн бир топ чечкиндүү иш-аракеттер жүргүзүлдү. Өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы кабыл алынып, анда калкыбыздын таза суу менен камсыздоо приоритеттүү багыт катары аныкталды. Ага ылайык өкмөткө 2023 жылдын аягына чейин калктуу конуштар 100% таза суу менен камсыздоо милдети коюлду. Бүгүн таза суу долбоорунун алкагында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Евро биримдиктин жана Швейцария конференциясынын колдоосу менен 20 шаарыбызда 11 миллиард 200 миллион сом өлчөмүндөгү ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Бул акча каражаттарынын 65%дан көбүрөгү гранттык, ал эми калган 35%га жакынкы кредиттик түрдө 15 жылга төмөн пайыз менен берилип жатат деп билдирди. Мындан тышкары ЭБРР-С жана Швейцария өкмөтү тарабынан 2019 жылдан баштап шаарлардын тышкаркы айыл жерине да инвестиция тартуу жаңыдан башталганы турат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, жыл сайын 30 миңге жакын ичеги карын оорулары катталат. Ичүүчү суу аркылуу жуга турган ооруларга каршы күрөш өлкөнү жыл сайын 4,8 миллиард сомдон ашык чыгымга алып келет. Былтыр 653 муктаж болгон айылдан 25 айыл республикалык бюджеттин эсебинен жана 17 айыл эл аралык финанс институттардын жардамы аркылуу таза суу менен камсыз болгондугу айтылды. Жакынкы 5 жылдын ичинде өлкөбүздүн 24 шаарында жана 248 айылында таза суу курмалары реабилитациядан өткөрүлөрү күтүлүүдө. Ат башы районунда жугуштуу жана коркунучтуу болгон эхинококкоз жана альвеококкоз ооруларын алдын алуу боюнча тажрыйба алмашуу семинар өткөрүлдү. Ага облусубуздагы ветеринарлар катышты. Анда жалпысынан аталган ылаңды алдын алуу боюнча практикалык окуулар өткөрүлдү. Өткөрүлүп жаткан тажрыйба алмашуу семинардын башкы максаты аталган ооруну алдын алып жана ага бөгөт коюу болуп саналат. Себеби Нарын облусу мал кендиктүү аймак болгондуктан эхинококкоз оорусунун эпизоотиялык абалы така эле туруктуу боло бербейт. Дегенибиз, өткөн жылы жалпы облус аймагы боюнча 83 учур катталып, теманы улай кабарчыбыз Эсен Сталбек уулунун материалында. Жогоруда айтылгандай бүгүнкү семинардын максаты эхинококкоз жана альвеококкоз ооруларын алдын алуу боюнча Ат баш районунда тажрыйба алмашуу семинары өткөрүлдү. Ага облусубуздагы ветеринарлар жана тийиштүү кызматтын өкүлдөрү катышты. Анда аталган илдетти алдын алуу боюнча бир катар практикалык окуулар өткөрүлдү. бул долбоорда Польша ветеринарлык палата менен биздин Кыргыз Республикасынын ветеринар палатасынын ортосунда былтыр башталган. Былтыр Алай жергесинде ушу полшалык адистер келип, ушу эхинококкоз менен күрөш боюнча өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшкөндө, как раз мына жанагы ит мышыктардын популяциясын көбөйүшүн бир жөнгө салуу боюнча экен да. Негизинен эхинококкоз боордо, өпкөдө жана башка органда мителик кылуучу эхинококк личинкасын пайда кылган оору. Бул дарт көбүнчө үй жаныбарларынан адамдарга жугат. Оорунун козгогучу ит, мышык, бөрү, чөө, түлкү жана башка жаныбарлардын ичегисинде мителик кылып, мите ичегиде өсүп жетилет да, анын денесинин акыркы бөлүкчөсү жумурткалар менен кошо түзүлүп, заң менен айлана чөйрөгө бөлүнөт. Тегерегиндеги чөп, бакча буюмдарды жана башкаларды булгайт. Көп жумурткалары ылаңдуу иттин жүнүнө жабышып жашайт. Алар абдан чыдамдуу келип, айлана чөйрөдө бир нече айга чейин сакталат да, адамга жана малга оору пайда кылуу коркунучун туудурат. Мунун алдын алуунун эң эле негизги жолу бул иттерди туура иттерди баккандан кийин ошого биз жооптуу болушубуз керек экен да. Анткени эгерде биздин итибиз оорубаса, биз да оорубайт экенбиз. Ошон үчүн иттерден, мителерден арылтып туруш үчүн ар бир жылына 4 жолу же болбосо 3 айда бирден мителерден арылтуу үчүн атайын дарылар бар, ошолорду берип турушубуз керек. Ошол бергенде жөн эле берип койбостон 72 сааттын ичинде же болбосо 3 күнгө чейин ит байлануу болуш керек экен. Ордун бир топ бөлүгүн алып салууга туура келди.
Ооруканадан чыккандан кийин көп да. Дал ушул эхинококкоз оорусун алдын алуу максатында уюштурулган семинардын жүрүшүндө окуучулар арасында да түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Муну менен катар мектеп окуучулары тарабынан аталган илдет боюнча сахналаштырылган оюн зооктор көргөзүлдү. Эхинококкозду алдын алуу үчүн эң биринчиден эле малдын өпкө боорун иттерге бербей, жашылча жемиштерди таза жууп жеп, өздүк гигиена эрежелерин туура сакташ керек. Анан бул нерселерди бүгүн биз билип алдык. Анан биз өзүбүз деле калтырып албай, башка адамдарга да үйрөтүп, башка адамдарды да ушул эрежелер менен тааныштырыш керек. Ушул эрежелер менен тааныштырсак, биз аларды эхинококкоз дартынан сактаган болобуз. Жогоруда аталган семинар Польша мамлекетинин ветеринардык палатасынын жана Кыргыз Республикасынын ветеринардык палатасынын кызматташуусунун аркасында жүргүзүлүүдө. Аталган семинарга Польша мамлекетинен атайын адистер келип, иш жүзүндө өз тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Бул тажрыйба алмашуу семинарынын бирден бир максаты жогоруда аталган илдетти алдын алуу жана анын эпизоотикалык абалынын туруктуулугун сактоо болуп саналат. Эсенбек Сталбек уулу, Бактар Сарсаров, жаңылыктар. Учурда облустун бардык районунда айдап себүү өнөктүгү уюшкандыкта өтүүдө. Алсак Ат Башы району боюнча быйыл өткөн жылга салыштырмалуу 2000 гектарга айдоо аянты көп айдалды. Жалпы 6123 гектарга сокко салынды. Мунун ичинен 2480 гектарын дан эгиндери, 1823 гектар картошка, 55000 гектар жерге жашылча, ал эми калган аймакка көп жылдык чөп айдалган. Учурда өнөктүк кызуу жүрүп, жер айдоого 150 техника тартылган. Айдоо иштери 88% бүткөрүлүп, биринчи июнга чейин өнөктүктү толугу менен бүткөрүү белгиленген. Ал эми буга чейин үрөн менен камсыз кылуу маселе болуп, облус бийлигинен жардам сурашкан. Бирок абалдан тыйкандар аталган райондо уюшулган үрөн фонддор аркылуу абалдан чыгышты. Чабан кыз. Мына ушундай ысым менен өткөн кылымдын 70-жылдарында бүтүндөй Союздук Республикага атагы таанылып, 22 жашында Кыргыз СССРнин жогорку советине депутат болгон Бөбө Кенжебаеванын атак даңктуу ысымы замандаштарынын эсинде. Мектепти аяктары менен чабандык кесипти аркалап, 100 баш койдон жылына 135тен төл алган каарман көрсөткөн эрдик үчүн эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Ал Тургай каармандын атына аталган кезегинде Тоолук кыз аттуу ыр жаралып, учурда дагы белгилүү ырлардын катарында. Дөөлөттүү карлыктын доорунун сүрүп жаткан каарман тууралуу кийинки материалда айтылат. Бүт эле кыргызча жүрчүмүн. Ал убакта мындай эме кылган заман жок болчу. Каяка барсаң эле бүт эле кыргыз кийип барчумун. Гүлгүн Курак 18 жаштагы чачы өрүлгөн улуттук кийимди кийген сүрөттөгү бул кара тору келген кыргыз кызы кезегинде бүтүндөй союздук республикаларга чейин атагы чыккан чабан кыз аттыкан Бөбө Кенжебаева өткөн кылымдын 70-жылдарында атагы дүң болгон каарман Нарын районунун Миңбулак айылындагы мектепти аяктаган соң ата эне кесибин улай чабан болууну кыялданып, айылдагы максат бригадасына кошулуп иш баштаган. Эне атам малчы экен башында. Анан ошо бригада чыгып калган максат деген биздин айылда көбүшүп да. Ошо менен бригаданын эсебинен мени чабан кылып шайлап койгон. Шайланып калдым да, чабан болуп иштедим атам менен чогуу. Анан 1 жылдан кийин депутат кылды Кыргыз СССРда. Максатына жетүү үчүн азыркы Нарын мурунку Тяншан районундагы Куйбышев айылындагы колхозго башкы чабан болуп ишке орношкон. Кыска убакыттын ичинде эле каарман өз кесибиндеги ишин ийгиликтүү өздөштүрүп, эмгекте жогорку көрсөткүчтөргө жеткен. Алгачкы жылдары 100 бар койдон 136 төл алып, кийинки жылдары көрсөткүч мындан дагы жогорулаган. Мындан улам каармандын эрдиги эске алынып, алгач Тяншан райондук советинин депутаты болуп, эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. 22 жашында Кыргыз СССР жогорку советине депутат болуп шайланган. Эл жүгүн көтөрүү ошол кездеги чабан кыз үчүн оңой болгон жок. Өз айылына сессияда маселе көтөрүп жатып, маданият үйүн курдурган. Айылдан болсо ошо эмен эле клуб эле болгон. Адыл аягына. Ошо депутат болгондочу канча убакытта бирден барчу элеңер сессияга? Сессияга 3 айда бирден. Кандай маселелер көтөрүлсүлөр да? 3 айда бирден барчубуз. Маселени көтөргөндө эмне? Мындай уруш талаш жок эле отурчубуз. Сен муну кыласың, тигини кыласың деп эле. Ошо биздин айылга ошол эле болгон ошо эмен жасадым го. Клуб салынды.
Чабан кыздын мындай эрдиги ошол кездеги жаштар үчүн үлгү болгон, талбаган эмгекчилдиги менен ысымы ааламга таш жарган каармандай болууну кыялданган жаштардын саны арбын болгон. Анткени чабан кыз бир колхоздун чарбасын эле эмес, бүтүндөй өлкөнүн мал чарбасын өнүктүрүүгө салым кошкон, коомдук саясий иштерге активдүү катышып, кыргыз кыздарынын намыскөй эмгекчилдигин көрсөтө алган. Кичинекей кездештер эсимде, колубузга Монголиянын жана Кыргызстандын желектерин алып, Монголиядан келген делегацияны тосконбуз. Ошо Кыргызстанда жашаган кыз келиндер дагы ушу чабандык кесипти аркалап, ушул эженин аркасы менен ушундай кесип ардактуу экенин билишкен. Жогорку советтин трибунасында каарман жергиликтүү социалдык жана башка бир катар көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, Москва шаарына жана башка бир катар өлкөлөргө делегат болуп дагы барган. Кайда барбасын, улуттук кийимин кийип, кыргызды тааныта алган. Анан бул жерлерге бардым. Монголияга бардым, Польшага бардым, Венгрияга бардым. Анан Москвадан 17-съездге бардым. Анан кайра тиги жанагы 90 жылдык беле эмеге түшүп келдим. Жеңиш туусунун астында. 90 жылдык болгон сүрөтү бар. Ошо. Андан кийин турмушка чыгып кеттим. Азыр Кудай атова 7 балам бар. 7 баламдын неберелерим бар. 20 канча неберем бар го. Кезегинде чабан кыздын эрдиги даңкталып, ал тургай тоолу кыз деген ыр жаралып, Гүлдесте тобунун аткаруусунда ырдалып баштаган. Эжеге арналганы боюнча газета, журналдарга чыккан ошол убакта биздин айылда дагы иш-чаралар болгондо, ушу биздин бүбү кызыбызга арналган деп, ошо өзүмдүн атам дагы клубда ошол ырды ырдап, дагы Гүлдесте деген нарында чоң ансамбль бар болчу, ошондо дагы Акибай Абдрахманов деген байке дагы ырдап жүрчү. Мына ушундай атагдаңкка ээ болгон каарман 5 жыл чабан болуп иштеп, депутаттыкты аркалап, андан соң ысык көлдүк жигит Ишен Токтосуновго турмушка чыккан. Үй бүлөлүк шартка байланыштуу кесибин алмаштырып, Нарын шаарындагы мейманканада иштеп, ардактуу эс алууга кеткен. Кезегинде көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланып, өлкөнү өргө сүйрөгөн чабан кыз жолдошу менен бирге 7 уул кызды тарбиялап, учурда неберелерин багып, Нарын шаарында жашап, өмүрдүн 68-жазын тосту. Ал эми азыр ал элестер артта калып, мезгил алмашып, Бүбү Кенжебаевага арналып жазылган тоолуу кыз ыры ырдалып келет. Dolu kız, oy dolu kız, doy boy senin neresine top jigitler aşık kız. Чапара Садыкказиева, Шамен Булатбеков, Нарын шаары. Акыркы жылдары мектепти аяктабай жатып турмушка чыккан жаш кыздардын саны өсүүдө. Тилекке каршы ажырашуулар дал ушул жакшы жете элек кезде турмушка чыккан кыздардын арасында көп катталып жатат. Алсак 16-17 жашында турмуш курган кыздар үй бүлө турмушун улап кетүүгө тажрыйбасыз болуп, бала багууда да кыйынчылыктарга дуушар болушат. Бул боюнча жогорку кеңеш тарабынан да мыйзам кабыл алынган. Учурда абал кандай? Кененирээк кийинки материалда. Атын атагысы келбеген келин 9-классты бүтөп-бүтпөй турмушка чыккан. Турмуш куруу, бала багуу, кайын журтка кандай мамиле кылууну аңдап билбеген. Үй бүлө куруу жоопкерчилигин сезбеген кызды ала качып кетишет. Бирок үй бүлөлүк турмушу ойдогудай болгон эмес. Мен турмушка чыкканда 16 жашта элем. 1 жылдан кийин балалуу болдум. Балам 7 айлык төрөлүп, ден соолугуна чарлап, аны мен башында түшүнгөн жокмун. Кийин врачтар түшүндүрүштү, сен организмиң буга даяр эмес эле деп. Университетке тапшырайын деген оюм бар болчу, тапшыра алган жокмун. Ошон үчүн азыр ар кандай жумуштарга барууга аргасызмын. Кыргызстанда никеге туруунун расмий курагы 18 жаш. Ал эми ислам дини боюнча ар бир балакатка жеткен кыз турмушка чыкса болот. Кыз баланын эне болуу кабылияты жеткенден баштап, физиологиялык жактан, психологиялык жактан, дене түзүлүш жактан эне болууга кабыл болгон учурдан баштап турмушка берилсин деген сөз. Шариаттын нормасы ушундай. Жакшы бирөөгө туш келдиң балам. Кыргызстанда жыл сайын 18 жашка чейинки 9000 жакын кыз турмушка чыгат. 18 жашка толо элек турмуш кургандардын 99% ажырашуу менен аяктайт. Алардын басымдуу бөлүгү дене мүчөсү толук жетиле элек болгондуктан ден соолугунан ажырашат. Бул жашта кыздардын бир гана физикалык жактан гана эмес, психологиялык жактан да турмушту алып кетүүгө даяр эмес дейт психотерапевттер. Не знаю ни одного.
Бизде 18 жаштан баштап турмуш курууга уруксат берилген. Бул жөн жерден эле чыккан жаш эмес. Себеби бул куракта адам өзүнүн жасаган иштерине герт башына жооп берет. Анткени бул куракта адам өзүнүн жасаган иштерине герт башына жооп берет. 18 жашка чейинки кыздардын психологиясы өткөл курактагыдай эле болот. Башкача айтканда, арты эмне болоорун ойлонбой эле чечим кабыл алышат. Изилдөөлөр көрсөткөндөй 18 жашка чыга элек келиндердин төрөт учурунда өлүмүнүн саны 30%га жогору болуп чыккан. Мындай көрүнүшкө чектөө коюу максатында Жогорку Кеңештин эрте нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоору колдоо таап, президент ноябрь айында ага кол койгон. Жалпы жумуштун жыйынтыгы кандай болду мен бүгүн айта албайм. Бирок ушул маалыматты бизде атайын комитеттер бар, Жогорку Кеңеште алардын негизги функциясы ушул кабыл алган мыйзамдарды контролдоо. Анан мен ойлойм, ушул комитетте ушул суроолор каралышы керек да, балким каралгандыр. Мыйзам боюнча мындан ары 18 жашка чыга элек кыздарга нике кыйылса, кыздын ата-энеси, нике кыйган молдо жана үйлөнүүгө бел байлаган жигит жана анын жакындары 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ошол эле жылы 22 декабрда Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы да эрте никеге каршы фатва кабыл алышкан. Учурда 18 жашка чейинки жарандарга никеге тургандыгы тууралуу күбөлүк берилбейт. Ошентсе да эрте никеге турган учурлар дагы деле катталып келет. Элизат Шешенбек кызы, Шамин Болотбеков, жаңылыктар. Буга чейинки чыгарылыштарыбыздын биринде кабарлангандай 1943 жылдан бери дайынсыз делинген кыргыз жоокери Абдрасул Чороевдун сөөгү Ленинград облусунун Староруссо шаарчасында коюлгандыгы белгилүү болгон. Ушундан улам учурда Нарын районундагы Эмгек Тала айылын мекендеген анын уулу Аскарбек Абдрасулов өзүнүн аталаш бир туугандары менен биргеликте Орусиянын мына ушул аймагына барып, андагы улуу жеңиштин 74 жылдык салтанатына катышкандан тышкары атасынын мүрзөсүн таап, анын арбагына багыштап Куран окутту. Ошондой эле Абдрасуловдор Курск салгылашуусунда Маслова айылында баатырларча курбан болгон атасынын агасы Жусуп Чороевдун бейнесинде да мусулмандык парзын аткарышты. Айтымдарында аларды чоң урмат-сый менен тосуп алышкан жергиликтүү калк улуу ата мекендик согуштагы Совет элинин жеңишине олуттуу маани берүү менен анын тарыхый баалуулугун укумдан тукумга жеткирүүнү өздөрүнүн башкы жоопкерчиликтери катары сезишет. Ал эми ошол оор апатты баштарынан өткөрүшкөндөр Ленинград курчоосун бузуп өтүүдөгү ар кайсы улуттагы жоокерлердин каармандыктарын азыркыга дейре айтышып, элдердин ынтымагы менен биримдигинен өткөн ырыскы жок экендигине өзгөчө басым жасоону жакшы адатка айландырышкан. Старый Урус ошол жанакы райондун центри болгон шаар экен. Аябай деревняда көптөй чоң согуш болгон, Ленинграддын блокадасын ошол жерден жарып өткөнбүз. Биздин ушул Старый Урус районунда 120дан ашык деревняда көрсөтөн бар деп айтышты. Анан өзү да компьютеринен карады. Ошол 50-жылдары жылдары перезахоронение болгон деп Заболотье кыштагынан деп тиги эмеге алып барып көрүстөнгө көмүлгөн жерине алып барып анан өзү көргөзүп, биз ошо 6-күнү барып калыптырбыз, бирок баягы телефон чалсак дежурный аркылуу. Анан келип жакшы көргөзүп, неме кылып анан тиги кетти. Биз ал жерге барып атабызга баягы гүл коюп, Куран окуп, топурак салып, эстелигинин жанына барып көрүп, анан милдетибизден аткардык. Күндүн негизги окуялары мына ушулар болду. Саламатта калыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Алдыга күтүлгөн аба ырайы туурасында божомол менен мен Акылай Кыдыңова. Саламатсыздарбы? Нарын гидромет борборундагылардын билдиргенине караганда, эртең облус аймагынын көпчүлүк жерлеринде жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Актала районунда түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градуска чейин жылуу. Ат башы районунда түнкүсүн +6, +11, түнкүсүн +17, +22. Кочкор районунда термометрдин мамчасы түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градуска чейин көтөрүлөт. Ушундай эле жылуулук Жумгал районунда да сакталат. Түнкүсүн +8, +13, күндүз +20-25. Нарын районунда түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус жылуу болушу күтүлөт. Ал эми облус борбору Нарын шаарында мезгил менен жаан жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет.
Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, 18-20 градус жылуу болмокчу. Бирок аба ырайы кандай болбосун, сиздерге дайым жылуу маанай каалайбыз. Саламатта калыңыздар.